саламатсыңарбы, урматтуу угармандар? Мен өзүм жөнүндө кыскача айтып кетсем, менин атым Мухаммед. Мен Ош областында караштуу Ноокат районунда төрөлгөм. Мен атам молдо болчу. Мен үй бүлөмдө ата энем жана ушул 11 тууган мен менен 11өбүз. Мен өзүмдү Кудайга ишенген деп эсептөөчүмүн. Мен жашоомдо ушунчалык жүрөгүмдө тынчтык жок болгондуктан аябай кыйналчумун. Деги Кудай барбы деп. Кудай мен үчүн алыстай сезилчү, алыста жашагандай болчу. Мен көбүнчө тынчтыкты тумарлардан изечүмүн. Элде бирден тумар болсо менде 3 болчу. Бирок алар мага тынчтык берчү эмес. Ошентип Ош шаарына окууга келип калдым. Окуп жүргөндө акыркы убактарда ушунчалык жүрөгүмдөн тынчтык кетип, жүрөгүмдө боштук, эмне кылышымды билбейм. Бирок ошол мезгилде тумарыма ишенип, бирок тумарымдан деле тынчтык тапчу эмесмин. Ошентип жүрүп, бир күнү биздин жаныбызга кошунабыз Исага ишенчү. Алар кыргыздар болчу. Мен аларды аябай жаман көрчүмүн, жек көрчүмүн. Алар койгон оюм башкача болчу. Мен ойлочумун, алар деген чокунушат, алар деген бир экондорго табынышат, алар деген динин сатып кеткен деп ойлочумун. Бирок ошентип аларга мен терс мамиле кылчумун. Бир күн үйдө ачкыч жок болуп калды. Эшиктин алдында ачылам турсам, бир эже келип мен менен таанышып калды. Ал эже мага "Сен Кудайга ишенесиңби?" деген суроо менен кайрылды. Мен үчүн аябай күлкүлүү болду бул суроо. Ал айтты: "Билесиңби, сен Кудайды, тирүү Кудайды іздесең табасың" деп ошондой деди. Ал мен айттым, мен ансы деле Кудайга ишенем деп. Кудай жөнүндө мага айтып бере баштады. Бирок мен анын сөзүн бир да уккан жокмун. Ошентип 4-этажга чуркап чыгып кеттим. Арадан 2 күн өткөндөн кийин эжемдер менен чогуу туруп, эжеме айта баштадым. Булар деген кошунабыз Исага ишенип, каякта бир чокунгандар өтүп кетишти. Алар деген динин сатып кетти. Алар деген экондорго табынып кетишти деп эжеме айтып бере баштадым. Ошол мезгилде эжеме айттым: "Азыр мен ошолорго кирип барып, эмне себептен динин сатып кеткени жөнүндө сурайм" деп айттым. Бирок ал эжем айтты: "Сага эмне себептен аны сурайсың? Ал сага жамандык кылбаса, өзү менен өзү болсо, сен эмне себептен ага асылып атасың" деп айтты. Бирок мен айттым, бирок ага киришим керек, ал жөнүндө сурашым керек дегенде эжем айтты: "Макул, кирсең кире бер, өзүң бил" деди. Анан мен эшикке чыктым. Эшикке чыксам, келинчеги иш кылып жүргөн экен. Анан ага айттым: "Силер диниңер сатып кеткенсиңер" десем, ал айтты: "Үйгө кир, үйдө күйөөм бар, күйөө менен сүйлөшсөң болот" деди. Мен эшикти ачып кирип бардым. Ал жерге барып бакыра баштадым: "Силер деген диниңер сатып кеткенсиңер, силер чокунуп кеткенсиңер, силер деген экондорго табынып кеткенсиңер" деп айта баштадым. Бирок ал мага эч нерсе деген жок. Жылмайыңкы жүзү менен "Кел өттөргө" деген сөзүн айтты. Мен анын жүзүн көрүп, бутумду кандай чечкенин билбей калдым. Дөргө өтүп, ичимдеги болгон баарын айттым. Адамдардан уккан сөздөрүмдү ал аягына чейин укту. Анан ал мага мындай деген суроону берди: "Сен Кудайга ишенесиңби?" деп айтты. "Ооба, мен ишенем" деп айттым. "Ооба, мен да ишенем. Мен тирүү Кудайга, асман жер жараткан Кудайга ишенем" деп айтты. Кудайдын сөзүнөн мага айтып бере баштады. Бирок мен ал сөздөрүнө биринде да ишенген жокмун. Анын сөзүнө ишенбей: "Качан болот ошол жыйналышыңар?" десем, "Бүгүн болот, бүгүн жекшемби күнү" деп айтты. Анан мен үйгө кирип, ошолор барган жерге мен да барам деп айттым. Ошентип мен жанагы байке менен ошол чогулган жерге жөнөдүк. Ал жерге барганда көптөгөн кыргыздарды көрдүм. Карылар, жаштар, балдардын жүргөнүн көрүп, ойбуй, булардын баардыгы чокунуп кеткен турбайбы? Булардын баардыгы ушул экондорго табынып кеткен турбайбы деп ойлой баштадым. Сыйын үйгө кирип эле крест издей баштадым. Каерде кресттер бар экен, каерде экондор бар экен деп. Бирок ал жерде эч кандай нерсени көргөн жокмун. Ошентип чогулуш башталды. Чогулушта Кудайды даңкташып, кыргызча эле сыйынышып, кыргызча эле Кудайдын сөзү болду. Мен үчүн кызык болду. Бул жерде мен ойлогон, мен уккан нерселерден башкача болуп чыкты. Ошентип кайра үйгө кеттим. Кечке маал вечирге барып, ал жерде ичип, арак ичип, мас болуп жатып ойлоно баштадым. Мен Кудайга ишенсем ушу иштерди кыламбы деген суроону өзүмө бердим. Анан кийин
жыйынга келе баштадым. Инжилден изилдей баштадым. Ал жерде ошол Кудайдын сүйүүсүн, адамдын канчалык сүйөрүн, адамдын жүрөгүнө тынчтык берен бир гана Иса куткарарын, бирок дагы деле жүрөгүмдө тынчтык жок. Арадан 1 ай өттү. Баарын эле кубанып жүргөнүн көрдүм. Анан мен аларга силер эмне бир нерсе таап алдыңарбы деген суроону бердим. Сен күнөөңөн кечирим алып тоо алгансыңбы? Качан гана адам күнөөсүнөн кечирим алып тоо алганда жүрөгүнө кубаныч, тынчтык орнойт деп айтып берди. Анан мен үчүн ал кызык суроо болду. Мен кандай күнөөсүнөн кечирим алышым мүмкүн деп суроо бердим аларга. Сен Иса Теңирге кайрылышың керек. Сен Кудайга кайрылып, кечир мени күнөөлөрүмдү деп Кудайдын алдына келишиң керек деген сөздөрдү айтты. Сен качан гана күнөөңөн кечирим алып тоо алгандан кийин гана сенин жүрөгүңө тынчтык орнойт, сенин жашооң өзгөрөт деп айтты. Ошол мезгилде мен өмүрүмдө сыйынып көргөн эмес болчумун. Мен үчүн эки сөз айтуу ушунчалык кыйын болду. Бирок ошол мезгилде тизилип отуруп, оозуман 3 сөз чыкты. Иса Теңир менин күнөөмдү кечир деген сөз менен Кудайга кайрылдым. Кайрылгандан кийин менин жүрөгүмө тынчтык орноду, кубаныч. Ушунчалык кубанганымдан канатым болсо учуп кетейин десин. Аябай кубанып, кубанычым койнума батпай үйгө кайтып келдим. Мен башта телевизор көрчүмүн саат 3гө чейин. Үйгө келип, Кудайдын сөзүн окуп, Кудай тууралуу ойлоно баштадым. Үйдө эжемдер болсо таң кала баштады. Сага эмне болду деп. Жашоом өзгөрүп, Библияны алып, үйгө барууну чечтим. Сумкамды алып, үйгө бардым. Үйгө баргандан кийин атам мени кубанычтуу жүз менен тосуп алды. Үйгө эч качан сумка көтөрүп барчу эмесмин. Андан кийин атам айтты: "Эмнесинен сен сумкаңды көтөрүп келдиң? Окууңдан бир нерсе болду" деп суроо берди. "Жок" деп сумканы илип койдум. Анан атама суроо бердим: "Ата, сиз менин атымды Мухаммед койгон деңиз. А менден кийинкисин Муса, Иса деп койдуңуз эле. Эмне себептен Иса деп койдуңуз эле?" деп суроо менен кайрылдым. Атам айтты: "Билесиң балам, Иса бул өлүп тирилген. Ошол Иса дүйнөнүн акырына келип соттойт" деп ошондой деди. Бул сөздү укканда мен аябай кубанып кеттим. Кубанганымдан мен Кудайга ишенип калдым да айттым. Атам айтты: "Ооба, ишениш керек балам" деп айтты. Наржаттап апам отурган болчу. Ал: "Бүтүптүр балам. Жанагы чокунгандарға өтүп кеткен турбайбы, балаңан кол жупсун" деп сүйлөнө баштады. Бирок ошол мезгилде атам айтты: "Андайды баланын жолуна жолто болбо. Орустун дагы, кыргыздын дагы, Кытайдын дагы Кудайы бирөө. Бир эле Кудай бар" деп ошондой деди. Ошол сөз айтканда мен аябай кубанып кеттим. Кубанып кеткенден Библияны алып ачып көрсөттүм. Мына Тоорат, Забур, Инжил, Ата деп кыргыз тилинде деп көрсөттүм. Атам болсо таң кала: "Бул китептерди каяктан алдың? Бул китептерди мага таштап кет" деген. "Таштап кет" деп сурады. Бирок мен ага: "Жок ата, мен соорук алдым, бул китептерди мен өзүм окуйм" деп китепти бербедим. Кайра ошентип үйгө кайтып келдим. Сабактарым улана берди. Мен жашоом өзгөрө баштады. Дискотека, вечерлерин арыла баштадым. Мен эң негизгиси жүрөгүмдө тынчтык жок мезгилдеги кыйналып жүргөн бактысыз күндөрдө ушул Иса Машайх аркылуу качан гана мен күнөөмөн кечирим алгандан баштап ушул менин жүрөгүмдө тынчтык орноду. Ошол мен үчүн эң бактылуу күн болуп калды. Менин жашоом өзгөрүлдү. Жүрөгүмдө тынчтык, башкаларга болгон мамилем өзгөрүлө баштады. Үйдө эжемдер жашоомду көрө баштады. Эжемдер да жыйынга келип, алар да Кудайдын сөзүн угуп, алар да Кудайга кайрылышты. Ошентип биз үйдө үчөөбүз ишенип калдык. Үчөөбүз ишенгенден кийин биздин жашообузда эң бактылуу күндөр башталды. Азыркы кезде эң негизгиси Кудай менен баарлашып алам. Менин алдыдагы максатым, эң негизгиси үмүтүм бул Кудай менен келечекте бирге болуу.